Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Камчыбек Ташиев бийликте олтургандарга айта берип тилтешилди. Саясатчы Камчыбек Ташиев Солтон Сарыдагы окуя тууралуу пикирин жарыя кылды. Төмөндө Камчыбек Ташиевдин пикирин толугу менен. Урматтуу эл журт, Солтон Сарыда болгон окуяга унчукпай билмексен болуп, кайдыгер карап олтуруу мүмкүн эмес. Өзүмдүн жеке ой пикиримди төмөндөгү пункттар менен жарыя кыламын. Мамлекетибиздин территориясында иштеген инвесторлордун жасаган жумуштары мамлекеттин мыйзамдарына же элдин кызыкчылыгына төп келиш керек. Андай болбосо биздин өлкөдө иштөөгө тыюу салынат. Кыргызстандагы көптөгөн тоо-кен иштеткен чет элдиктердин пайда көрбөй эле зыян тартып келе жатабыз. Мисалы, Кумтөр, Чаткал, Алабуканын ахвалын караңыздар. Негизинен мамлекетибиздеги алтын, көмүр жана башка кендерибиздин көпчүлүгүн бир уч чылымдар ээлеп алышкан. Алар кимдер? Депутаттар. Мурун кийин чоң кызматта иштегендер, чоңдордун туугандары. Мамлекеттин лицензияны бийлигин пайдаланып алышат да Кытайларга сатышат. Ортодо миллиондогон доллар пайда алышат. Анан ошол жалган инвесторлорду крышевать этишип, бүт жаратылышыбызды талкалап жатышат. Мамлекеттик бийлик ушундай чылуундарды таап чыгып, жазалаш керек. Элди жакырлантып кыжырын келтиргендер мына ушулар. Нарындык элибизге таазим, башыбызды көтөрүп кыргыз экендигибизге дагы бир жолу сыймыктандык. Бийликте олтургандарга айта берип тилтешилди. Маалымат булагы Назарная S.kg. Бейшенбек Бекешев, Ашанын аясу жазаланышы үчүн өлбөгөн жерде калам. Аша ар бирибиз үчүн сыноо, жер эн болсо доңуз төбөгө чыгат дейт кыргыз. Ашаны колдоп коргоп жаткандардын Ашанын өзүндө эле улам күчөп, азынап баратканы акыл эси жайында деген элдин башы чатына кирип, унчукпай жатканынан гана болууда. Ошентсе да унчукпоонун башкы себеби бул иштин баарын бийлик жөнгө салууга тийиш деген илгери үмүттө. Бийлик принципсиздигин көрсөтсө гана элдин үнү чындап чыга баштаарында кыпындайда шегим жок. Мунун какшайган далили Ашанын Путинге барып келиши болду. Анын Россияга учуп кетери анык болгондо элдин дээрлик 99% качты. Кайрылып келбейт деп түшүндү. Себеби Ашанын айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча башкача ой жоору дээрлик мүмкүн болду эмес болчу. Ушунчалык оор кылмыштар боюнча айыпталып жаткан кишини бийлик үчүн эч суроо соопкуту жок өлкөдөн чыгарып жиберсе, чоң бале мына ошондо башталмак. Чыныгы 3-чү революциялар ошондо болмок. Социалдык тармакта мындан башка маанай байкалган жок. Ашаны Батукаевдей кылып узатып жаткан бийликти жерден алып көргөнөн көрдөн алып сууга салган пикирлер иттин кара капталынан болду. Жээнбековторго азыр көптөр симпатиям бар. Мен өзүмдө эң жаман сөздөрдү айтуудан кайра тартпадым. Бийлик али ыржылың болуп жатса таасир этели дедик. Чындап чечими ошол болсо Кештин байдын казынан дедик. Себеби андай бийликтин Ашадан айырмасы болмок эмес. Эмнеси болсо да ошол кырдаалда сабыр күтө албаган. Элди бир сыйра карылыштырып, сокко сойду баарыбызды. Путин эки Ашанын бутугунан аркандап койгонун кайдан билдик? Күлгө чапкан көтөндө бозала болуп келди го кайра. Ошентсе да ушул жерде бир чоң өзгөчө жагдай бар экен. Россия биздин кылмышкер жетекчилер бешбаане кылчу да жер тура, качып кетер жери тура. Ууру кески чоңдор эмнеден тартынат эле? Анын үстүнө мамлекет башына баргандардын өз ара тилектештиги, тагыраак айтканда мафиясы пайда болот окшобойбу? Ар кандай кыйын кезеңде бири-бирин колдоп буттап турган. Балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт дегендей, булардын баары өздөрүнүн таза эмес, арты эртедир кечтир көрүнөр билип, ошонун камын жешип турушат. Казакстан чек арасын кайра-кайра жаап салып жатканы сыяктуу өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн бүтүндөй мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануудан кайра тартышпайт экен да. Ошондуктан бир беткей Россияны караган саясат биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбыз үчүн, деги эле толук кандуу эгемендүүлүгүбүз үчүн зыяндуу экени ушул жолу какшайып көрүндү окшойт. Ошентсе да Ашанын кашасы али бүтө элек. Ашага мамиле ар бирибиз үчүн абийирибиз менен ар намысыбыздын сыноосу. Жээптен 150 миллион доллар жесе, датка кеминден зымынын ар бир километрин 1 миллиондон ашын долларга тартса, дача сууну кыйраткан учак сыяктуу эсепсиз акчага аткезчилик кылса, аялы баш болгон сайкасы, чет элдин инвесторлордун мүлкүн рейдерлик кылса, өзү шайкасы менен биригип мамлекеттен жерине хан сарай салса,
Ансыз келгенсип дала кыргыздын түбүнө жеткен ашынган кылмышкерди түрмөдөн качырса, ошондон кийин да элдин келесо макоо санап, оозуна келген оттоп аксымдап, ашынган кара көзүлүгүн көрсөтүп турса, ушунун баарында салык төлөөчү жана жаран катары менин укугум талкаланып жатса, жеке мен муну көтөрө албайм. Ашаанын аяусuz жазаланышы үчүн өлбөгөн жерде калам. Ашааны колдоп жаткан принципсиз, уятсыз жана саткындардын бирин калтырбай иликтеп, бадырайтып тизмелеп алууну сунуш кылам. Алардын кылмышка шериктеш болгону аныкталбай калган күндө да бирин да эл башкаруу ишине жакын жолотпошубуз керек. Эгер биз аша деген сынакты айберибиз менен өтө албасак, эл да мамлекетте адам да боло албайбыз. Андай коомдун жер бетинде жашоого укугу жок. Ал эми азыркы бийлик элдик болом десе, бул маселеге өзүнүн олчугун чекитин коюуга тийиш. Маалымат булагы nazarnews.kg